майрамга уланып, мындай жолугушуу силерге чек болбосун. 50 жылды, 70-80 жылды бирге тоскула. Кудайым силерге өмүр берсин, денсоолук берсин, үй ичиңерге бакыт, таалай, кенен бакыт берсин. Мен ошону силерден каалайм. Урматтуу эжекелер, силерге дагы узун өмүр, эч карыбапсыңар деп атат, карыбай эле жүрө бергиле. Биздин артыбыздан силер да эч качан карыбагыла. Баарыңарга аманчылык, тынччылык, бакубатчылык. Шералда жашап калган жигиттердин балдарын, ошо балдарды көргөндө бул кишилерди бир эстеп каласыздар да, сүйүнүп, э? Анан сиздин сүйлөгөнүңүздү көрүп аябай сукканым. Сиз окуучулар ушпасаңыз керек. Бардыгын такыр, мындай сонундар берип. Эжеке, кош келипсиз. Кайсы сабак? Мен өзüm географиядан сабак берем да, бул мектепте. Ал булар окуп аткан мезгилде мен орус тилинен сабак берип жүргөм. Биринчи 20 жыл мурда бүтүп кеткен урматтуу биздин окуучуларыбыз, мен уулумдун эмелери, достору, чогуу окуган классташтары, силерди ушул 20 жылдык майрамыңар менен куттуктайм. Силерге үпөлүк бакыт, денсаулык каалап кетем. Келечегиңер кең болсун. Ошол кезде силер окуп аткан мезгилде эски мектепте билсеңер, бирок таза эле. Парталарда бир да чийиндиси жок, ыймандуу, аябай жакшы мезгил эле да ошол кезде. Мен эстеп кетем, мен баягы ата-эне катары катышып жүргөмүн да. Аны эмелерге, анан ошо Саламат эжеге көп жыл сактап жүргөн экен сенин дефтериңерди. Кийин бизге таркатып берген. Ушундай сонун жазмалары бар, жерлерди сактап жүргөн эжекелерге чоң рахмат. Ошо аябай берилип иштеген экен да силер менен ичи. Анан эмне деп айтып кетем, силерге келечегиңер кең болсун, жолуңар дайыма түз болсун, балдарыңар бактылуу, талайлуу болсун. Мына жаңы мектепте окуп атат эми, насип кылып ошо жакшы билим алып, ушул азыркы заманга ылайыктуу ордун таап, бактылуу, келечеги кең балдардан болсун. Мугалимдерге да бүгүнкү майрамыңар кут болсун, денсаулук, ийгилик силерге да. Балаңыз барбы сиздерде азыр? Балам келе албады. Келе албады. Жакшы. Жакшы келип алдыңызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Кайсы сабак? Физика. Келиңиз. Жақсылар, саламатсыңар, урматтуу кеченин күбөлөрү. Мына ушул силердин 20 жылдык юбилейиңердин шылтоосуна ушинтип баарыбыз башыбызды ийип ушул жерде отурабыз. Ошо эсен болгула, тынч болгула, каерде болсоңор дагы ушу жакшы өзүңөрдүн турмушта ордуңарды тапкан жакшы уул кыздардан болгула. Мен дайыма айтам, мугалимдер фанат болот да. Силер 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл болсо дагы мына окуучубуз мындай болуп жакшы болуп атыптыр, жакшына жүрүптүр, бул жерде экен, ал жерде экен деп мугалимдер өзүнүн баласын айтпайт да. Только окуучуларыбызды сөз кылып, ушулардын жакшылыктарына кубанып жүрө беребиз. Дагы эле бизди кубандырган жакшы ушу кыргыздын алдыңкы жаштарынан болгула, турмуштан өзүңөрдүн ордуңарды таап, ийгиликтер менен бизди кубанып жүрө бергиле. Урматтуу эжекелер, бүгүнкү майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Ушундай жакшынакай окуучулардарды окута берели. Баарыбызга Кудай денсаулык берсин, асманыбыз ачык, саманыбыз тынч болсун, жакшы күндөрдө жолугуша берели. Негизи физикадан сабак бердим деп калдыңыз, окуучуларыңызга сабак бердиңиз да ошол жылдары, Физикадан ким жакшы окуйт? Айтып коңузчу биринде. Физикадан көп эле жакшы окуйт эле. Бирөө болот да эми. Анан балдардан эсимде жок. Мен балдардан көбүнчө ким шок болсо, анан жакшы окусаган эсте калат да. Анан кийин тихий, жакшынакай, тартиптүү балдардын алты көбүнчө эсимден чыгып калат. Анан кыздардан көп да эсимде мына убакыт келип отурган, ай келип отурат, мына жерде Маликте, Күкү, Айкажы. Ушу кыздардын көбү да азыркы деле, балдарды да жакшы, бирок кыздар көбүнчө жакшы окуйт. Спорт жок. Балдарга да кыздар жакшы окуган, эч кандай спорт жок. Азыр ата-атадан кыздар кол көтөрүп коңуздарчы. Бактыгүл. Физика. Өзү негизи ар бир сабактан бир класста 2-3 эле жакшы окуйт. Калганы ошолордун арасында 5-6 бар дейт.
Ежеге дагы деле 20 жылдан менен сиздердин талабыңыздарды талашып көрдүңүздөр. Баары жакшы көрдүңүз. Кепсиз. Кайсы